Саламатсыңар менен кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү адабий окуу сабагын баштасак. Бул сабакта Манастын бала кези деген тема менен таанышабыз. Манастын бала кези боюнча маалымат алабыз. Анда эмесе баштайбыз. Айткандай эле чоң атасы орооздуну тартып, Манас бала күнүнөн акылдуу, эч нерседен жалтанбаган, баатыр чыгат. Айылдаш, канатташ жашаган калмак манжуулардын балдарынан тентип келген буруттун балдарын чуркуратып курут, деп кордогон, теңсинбеген, басынткан сөздөрдү угат. Манас бала да болсо тентиген деген кандай? Мен ким болом? Кайдан келгенбиз? Элибиз кайда? Деген сыяктуу суроолордун тегерегинде ойлоно баштайт. 8 жашка келгенде 40 үйдөн 40 бала топтоп, калмак Кытай манжуунун 80 баласын токмоктоп, чилдей таратат. Манас кыргызга ким душман, ким дос экенин эрте эле тааныйт. 12 жашка чыкканда Айманбоз деген ат минип, ок өтпөгөн тон кийип, жаш жолборстой чамынып, жоого аттанат. Калмак Кытайдын чоң бейжиндеги падышасы Эсендин кишисимин. Кыргыз аттууну чабам, жылкысын тием. Бала манасын байлап кетем деп, 700дөй кол менен каарданып каптап келген кара калмак манжуунун Кочкул баатыры менен бала Манас биринчи жолу беттешет. Манас качырып келип, сырнайза менен коюп өткөндө, тоодой болгон чоң кочко атынан кулап түшөт. Айланасына бүлүк салып, дүрбөлөң түшүргөн, кармаган жеринен кан чыгарган, каарынан жан чыгарган баласынын ченде жок тентектигинен, өлөрүнө карабаган өрттүгүнөн чочулап, жакып, азганактай журт элек, калмак Кытайдын каарына калып жүрбөйлү, кайрадан түбүбүзгө жетип жүрбөсүн, деп тынчы кетип, катуу сарсанаа болот. Ал эми Акбалта Аксакал менен Акылман чыйырды болсо, алысты ойлонушуп, орозду чоң атасы сыяктуу Манас эл жерин коргой турган көк жал шер болоруна, арстандай түрү бар, ажыдаардай сүрү бар баатыр экенине ичтеринден кудуңдашып, анын келечегине зор ишеним менен карашат. Жакыпка акыл кеңештерин айтышып, санаага батпай сабырдуу болгонуң оң, дешет. Ал эми Акбалта болсо, кечээ калмак алганда, кыргызды чаап алганда, мына ошондо өлгөнбүз, бул душмандын кордугун так 2000 жолу көргөнбүз. Ойлосоң боло ой, Жакып, Кара өзөн кайда, жер кайда, аталаш кыргыз эл кайда? Ок өтпөс тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип, Манасты жоого сактап багалы, деп жүйөлүү сөз айтат. Манас баатыр жаш кезинен эле өзүнүн эли журтун ойлоп, душмандар менен салгылашып келген. Манас баатыр тууралуу эмнелерди билесиңер? Ага эжелериңерден, ата-энеңерден Манас тууралуу сурап, айтып бергиле.